Мен Баткен областына караштуу Лейлек району Раззак айылында туулганмын. 1979 жылғы атым Абдурасулов Ахматали. Азыркы күндө мен 2014 жылдан бери мына 2025-ке чейин ошол Раззак айылында ошол имам болуп элге кызмат кылып келатам. Анан ошол Кулундай айыл өкмөтү боюнча имамдардын башчысы, аймактык имам башчысы болуп эмгектенип келе жатам. Мына ошо колдон келишинче шу элге кызмат кылып келе жатабыз. Ар бир иштин кыйынчылыгы болот албеттечи. Жоопкерчилик дегенде албетте жоопкерчилик бар. Өзү эл менен иштеш өтө кыйын нерсе булчу. Эл менен иштеш керек. Элдин анча-мынча сөздөргө көз жумуп койгонго туура келет. Кээде анча-мынча нерселерди көрбөгөнгө туура келет. Кандай кылса дагы ошо эл менен ошо иштеш бир аз кыйын. Бирок эми аракет кылып эл менен иштешип, тил табышып, ушундай бир иштесе болот деген. Бул мечит, Раззак айылындагы мечит 2010-жылы ушул фундамент коюлуп башталган да. 2010-жылы мечит салынган болсо, мына арадан 15 жыл убакыт өттү да. Мына 2025-жылы мына кече орозо айттан кийин ушул капитальный ремонт кылайык деп ушул элге ушул маселени көтөрүп чыктым да. Анан Алла разы болсун, анан канчалаган кайрымдуу инсандар бар экен. Өтө туура маселе экен. Бул Алланын үйүнү биз кадырлабасак, биз кайдыгер карасак болбойт экен. Ошондуктан биз даярбыз деп бир канча кайрымдуу инсандар мына ушул салым кошту да. Анан мен айтайын дегеним, Hazreti Ali'nin айткан бир сөзү бар да. Ковамуд дуния би арбати ашия дейт. Бул дүйнөдө 4 адамдын урматы менен турат деп айткан. Ошонун биринчиси би илмил улама, алымдар бар үчүн дүйнө турат дейт. Ва би адлил умара, адилеттүү падышалар бар үчүн дүйнө турат дейт. Анан ва би сахаватил агния, берешен байлар бар үчүн дүйнө турат деп айтат да. Анан алхамдулилlah ушундай бир берешен байлар бар экен. Ошо маселени көтөрдүк. Алхамдулилlah, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Капитальный ремонт кылып, мына килемдер дагы баары жаңы салынган. Бардыгы ушул иншалла бир талапка жооп бере турган кылып, бир канча кайрымдуу инсандардын жардамы менен мына ушул иш маселе көтөрүлүп, ушул ремонт болуп калды иншалла. Анан ушул канчалаган кайрымдуу инсандардын, ошо берешен адамдардын иншалла ошол берешен адамдар бар экен. Ушинтип мечит капитальный ремонт болуп калды. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мынакей мына пардалары баары жагынан. Кыскасы ушул жерде мечиттин ичиндеги баардык нерсе капитальный жаңы болду да. Мына килемден баштап баардык нерселер жаңы болуп салынды. Азыр Кудай буйрса мен ойлоп турам, азыркы заманда ошо талапка толук жооп берет иншалла. Мына биз азыр дааратканага кирип атабыз. Биз дайым ушул элдин кызматында жүрөбүз. Жакшылык, жамандык болсун, дайым элдин кызматында. Бардык жерде ошо тазалыкка чакырабыз. Эң негизгиси ошол тазалык ушул мечиттен башталса жакшы болот да. Мечиттен башташ керек. Анан эң биринчи биз ошо бул дааратканага көңүл бурушубуз керек да. Ошо дааратканага көңүл бурушубуз керек. Анан ушул даараткана таза боло турган болсо, башка жагы деле билип койсо болот да. Эми дааратканасы ушунчалык таза болгондон кийин үйү да ушундай таза экен деп эмне кылат, адамдар билип калат. Ошондуктан дайым өзүбүз дагы кээде ушинтип жууп алабыз бияктарды тазалапчы. Неге? Бул энди бизде кибир, текеберчиликти кетирет экен да. Эгер сен бой көтөрүп, башка бирөөлөрдү теңсибей менсип калсаң, анда сен ошол кибир, текеберликти кетириш үчүн ушул жууш керек ушунучу. Качан ушуну жуусаңыз, анан ошондо текеберчилик кетет. Ошо канча угуп жүрөбүз, канча аалымдар күндүз ушундай бир баян айтат, таң калып отурсаң, жарым түндө барсаң эмне кылат, бирөөлөрдүн кийимин жууп, ушундай дааратканалар тазалап, эмне кылат? Булардын максаты ошол текеберчилик, бой көтөрүп кетирүү да максаты. Эң негизгиси мына ушул дааратканаларда, ушул дааратканалар ушундай заманбап болушу маанилүү эмес да. Эң негизгиси таза болсо да. Ана көрүп турасыздар, Кудай буйрса биз да ниет кылып турабыз иншалла. Ушул бир мүмкүнчүлүк болсо, бир заманбап ушундай бир дааратканаларды биз салабыз иншалла. Колдон келишинче ушул биздин максат элдин ынтымакка чакырыш да. Мына ушул мечит эмне? Бул мечит ошол үммөттүн, элдин башын бириктире турган жер. Айланайдар ушул мечитке келгиле. Ушул мечитте ынтымак болот. Мечитте келгенде кандай ынтымактуу болсок, мечиттен чыккандан кийин ошондой ынтымактуу болгула деп элди ынтымакка, сабырдуулукка, ошо биримдикке колдон келишинче чакырып, алхамдулилlah элибиз ошо мына ынтымакта экенин дагы бир белгиси, мына бүгүн ошол мечитибиз ушундай ремонт болуп, ушундай бир азыр талапка жооп бере турган болуп, мынакей ушундай өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул ошол
ушул маселени көтөргөндө элдин баары туура айтып атасыз, эң туура маселе ушул Алланын үйүнү биз өзүбүз ушунду эме кылып колдобосок деп ушинтип салым кошто де ушул эмне ушул ынтымактын бир белгиси деп айткым келет да. Мен Баткен областына караштуу Лейлек району мына Колундуда Тайыр деген медресе бар эле. Ошол жерде 4 жыл окугам. Бишкек шаарында биз барганда жанакы хужралар бар эле да. Анда медресе жок эле. Ошол хужрада улантып, Алла таала ошол канчалык илим берген болсо, Молдо Надыр Дамуллады окудук. Молдо Надыр Дамуллады окудук. Анан Мухаммед Али Дамуллады окудук. Биринчи Бишкекке барганда Мухаммед Али Дамуллага барганбыз да. Ал жерде Аскар Али Дамулладан окудук. Аскар Али Дамулланын иниси Сулайман Дамулладан ошол жерден илим алганбыз иншалла. Бизде 7 перзент бар, 6 уул, 1 кыз. Анан перзенттердин 3-өө адыр Бишкекте. Анан калгандары биякта. Мунун аты Ибрахим, Умар, анан Ислам, анан бияк апасы. Рамазан калган. Кичинекейи мына Рамазан. Мына ушул Разаков айылында ушул жерде эл катары эле жашайбыз, Кудайга шүгүр. Ошо элге кызмат кылып жатабыз. Элдин жакшылыгы, жамандыгы кандай иш болбосун ошо алдыда туруп атабыз иншалла. Ушул максат иманга, исламга, элге кызмат кылуу, Кудай буйрсачы. Баардык өмүрүбүздү ушул элге пайдабыз тийсе, эртең эл эмгектен эскерер дегендей, ушундай имамчылык кылып, ушундай бир жакшы нерселерди калтырып кетти деп эл бир артыбыздан жакшы бир сөздөрдү айтып калса деген эле максатта. Анткени эми ушунчалык даават айтып атабыз, баян кылып атабыз, элге кызмат кылып атабыз. Умар бин Абдулазиз айткан экен да, сен канчалык жакшы ишти кыла берсең дагы аз кылдым дей бергин дейт да. Анткени дейт сен алдыга умтулуу үчүн дейт да. Биз могу кылып аткан азыр дааваттар, бул баяндар Кудайдын алдында бир арзубаган эле нерсе да. Ошондуктан иншалла биз дайым ошо элге кызмат кылайык деп жүрөбүз, Кудай буйрсачы. Бул жерде баш ийүү, моюн сунуу деген маселе турат да бул жердечи. Аллах Куранда иман келтиргендер Аллага жана пайгамбарга баш ийгиле жана өзүңөрдүн башчыңарга баш ийгиле деген аят бар да. Ошол муфтияттан канчалаган ушундай бир буйруктар келет. Ошолорду биз так аткарганга аракет кылабыз. Сиз айткандай жума баяндары ар жума сайын темалар келген. Мисалы бул жумада мындай тема айтылат, кийинки жумада мындай тема айтылат деп муфтияттын ошондой буйруктары бар. Ошолорду биз так аткарганга эмне кылабыз, аракет кылып жатабыз иншалла. Пикирим ошол туура эле деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде бул жумада кандай маселе айтсам экен, анан наркы жумада кандай маселе айтсам экен деп ойлонбой кала турган болуп калдык да. Бүгүн кандай тема айтабыз десек, бүгүн мына жумада ушундай тема айтылат экен деп биз ошол темага даярдык көрөбүз. Каза боло турган болсо адам, биз барып ошол исрапкерчиликтин алдын алуу боюнча түшүндүктөрдү жүргүзүп атабыз да. Кудай буйрса бул мен ойлоп атам, акырын айта берсек баардык нерсе өз нууга түшүп кетет деп ойлоп турам. Бул боюнча Кур'ан-ы Каримде Аллах Табарак ва Таала кулу вашрабу ва ла тусрифу дейт. Ичкиле, жегиле, бир исрап кылбагыла. Аллах Таала исрап кылуучуларды сүйбөйт дейт. Анан ушундай өлүк чыккан жерден 3 күнгө чейин ушундай бир бодо мал союлбасын деп эскертип атабыз. Алхамдулилла, азыркы кезде ушу Кулунда айыл өкмөтүндө ушундай бодо мал союлбай калды. Мүрзө боюнча, мазарлар боюнча Кудайга шүгүр, мында Баткен, Лейлек бияктарда күмбөздөр жок. Бул эмнеден болот? Бул мурда ошол Баткенден, ушул Лейлектен ушундай бир билимдүү дамлалар, ошолордун айтуу менен, ошолордун таасири менен Кудайга шүгүр биздин ушул Баткен, Лейлекте ушундай күмбөз тургузган, ушундай нерселер көрүнүштөрү жок да. Ошолордун ушундай бир таасири, аалымдардын таасири тийди деп ойлойм. Албетте ошол буга чейин ошол дамлаларыбыз, эски дамлаларыбыз шариятты айтып келди. Мен ошол кишилердин ошол сөздөрү менен мына бизге да азыр ушул иштерди улантып кеткенге бир канча жеңилдиктер болду да. Иншалла ошондуктан мен ойлоп атам, Кудай буйрса биз акырын айта берсек баардык нерсе өз нууга түшүп кетет деген үмүттөбүз. Ушул Разаков айылы өзү айтып турганда улуу инсан Исхак Разаковдун атына коюлган айыл. Ошол элде биринчиден ынтымак болуш керек деп ойлойм. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ошо мен ойлойм, Кудай буйрса бизде ынтымак бар. Мына ушул ынтымак бар үчүн ушул эл маселени көтөрдүк. Эл ушу кайдыгер карап атсаң ушул мечитти ушундай бир даражага жеткирип койду да.
Ошо келиңиздерде мына мечит капитальный ремонт болуп бүттү. Эми мечит ошол жамаат менен кобуз да. Ушу мечитке келиңиздер. Ушу мечит толуп кетсе, нур үстүгө нур болот. Анан ынтымакка, биримдикке анан ушул мечитке келиңиздер деп чакырып кетмекчимин. أشهد أن لا إله إلا